Assalamu алейкум. Иман Нуру Кадырбеков. Орозоңуздар кабыл болсун. Өткөндө социалдык тармактарда Ысык көлдүн түштүк тарабында Жети-Өгүз районунда бир сүт заводунан чыккан саркынды суу дайрага кошулуп түз эле көлгө куюп атат деген видео чыкты. Аны бир активист тартыптыр. Биринчи суроо, эмне үчүн ошондойду жарандар көрөт дагы тиешелүү структуралар көрбөйт? Ушул боюнча бир маалымат берип койсунчу, ошого карата чара көрүлдүбү? Кандай чара көрүлдү? Эми чара көрүлгөндө эле камап, анан кийин тескеп койчу эле, башка да чаралар керек. Экинчи ошондой иш чара болбогондой. Бул бир. Экинчиден, мен протоколдук тапшырма беришимди өтүнөт элем. Бүт Ысык көл боюнча бир рейд кылыш керек болуп калды. Анткени биздин көлүбүздөн башка эмнебиз бар? Берметибиз, дөөлөтүбүз. Кыргызстанды билбеген анча-мынча адам Ысык көлдү билет. Мактанарыбыз ушул көлүбүз болсо, ошого да ушундай мамиле болсо, бул өзүбүздүн ырыскыбызды өзүбүз кыйган менен барабар да. Ошон үчүн бир рейд кылып чыксынчы, бир айдын ичинде. Анан бизге маалымат берип койсун. Керек болсо бул жака жаңы министр дайындалып атат, чыгып ушул боюнча сүйлөп берсин. Урматтуу төрага сураныч. Анткени Ысык көлгө мамиле бул биздин өзүбүздүн эле деңгээлибиз. Мен Японияда жүргөндө Бивака деген көлү бар. 8 миллион жыл болуптур. Кечиресиз, 4 миллион жыл болуптур. Өздөрүнүн илимий маалыматы боюнча ошонун түзүлгөндүгүнө, пайда болгондугуна. Ошону сактайбыз деп бизнесмендер тегерек четиндеги фабрикаларды, заводдорду демонтаж кылган. Ошондой бир маданият болуш керек да. Биз ишкерлерден суранат элек, эми байыйым, акча табам деп эле бир үйдү куруп, бир шаарды талкалаганда зыян келтирбеш керек. Бул биздин жоопкерчилик, жарандык аң сезим. Чоң рахмат.